Достор, биздин эң негизги максат аналогиялардын болгон сырларын сиздерге ачып берүү. Бүгүнкү темабыз жалпы жана жеке, бүтүн жана бөлүк байланыштары. Мисалы, кийим деген сөз жалпы маанидеги сөз. Баш кийим, бут кийим, ич кийим, сырт кийим жеке маанидеги сөздөр. Ошол эле учурда баш кийим сөзү өз ара жалпы мааниге да ээ болушу мүмкүн. Анткени тумак, топук, алпак деген сөздөрдү жалпылап турат. Муну да эстен чыгарбашыңар керек. Жогоруда сүрөттө комуз жана анын бөлүктөрү көрсөтүлгөн. Тактап айтканда кулактары, башы, мойну, кылдары, капкагы, чарасы, тепкеси. Бул сөздөрдүн ортосунда бүтүн бөлүк байланышы берилген. Эгерде китеп барактай турган болсок, бул сөздөрдүн ортосунда жалпы жеке байланыш эмес, бүтүн бөлүк байланышы берилген болот. Анткени барак китептин бөлүгү. Келиңиздер, дагы түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мисалдардын үстүндө иштейли. Суусундук бул жалпы маанидеги сөз. Ал эми чалап жеке маанидеги сөз. Демек, туура жоопто дагы биринчи сөзүбүз жалпы маанидеги мүнөзгө, ал эми экинчи сөзү жеке маанидеги мүнөзгө ээ болушу керек. Сүт жалпы маанидеги, айран жеке маанидеги деп айта албайбыз. Ошондуктан А варианты туура эмес. Тактап айтканда сүттөн айран жасалат. Кийим жалпы маанидеги болушу мүмкүн, шөкүлө жеке маанидеги сөз. Ошондуктан Б вариантын азырынча туура деп туралы. Чөмүч жалпы маанидеги, идиш жеке маанидеги деп айта албайбыз. Тескерисинче идиш жалпы маанидеги сөз, ал эми чөмүч жеке маанидеги сөз. Булардын орун алуу багыты алмашкан. Ошондуктан В варианты дагы туура эмес. Ал эми акыркы вариант. Кымыз жалпы маанидеги, чанач жеке маанидеги сөз деп айта албайбыз. Кымыз чаначка куюлат. Ошондуктан Г варианты да туура эмес. Туура жооп Б варианты. Кийим, шөкүлө. Экинчи мисалга өтсөк. Жылдыз чолпон, ысым уран, планета жер, космос Марс, ракета Союз. Жылдыз жалпы мааниге ээ, чолпон жеке маани. Isım жалпы, уран жеке. Планета жалпы, жер жеке. Космос жалпы, Марс жеке деп айта албайбыз. Ошондуктан В варианты туура эмес. Ракета жалпы, ал эми Союз жеке. Бизде азыркы учурда 3 туура жооп бар. Биз мурдакы сабактарда айтып өткөндөй, дагы кайра эле айта беребиз, эталондук чупка кайра кайтып барабыз. Эталондук чупта чолпон бул асман телолору, ошол эле сыяктуу жер дагы асман телолоруна кирет. Ошондуктан туура жооп Б варианты. Ал эми уран бул адамдын ысымы, Союз болсо бул ракетанын ысымы. Ошондуктан булар туура эмес. Кийинки мисал. Ботко тару, уун буудай, как өрүк, каймак сүт, шорпо бурчак. Ботко жалпы маани, тару жеке маани деп айта албайбыз. Бул сөздөрдүн ортосунда бүтүн бөлүк байланышы берилген. Тактап айтканда, ботко бул бүтүн нерсе, ал эми тару анын бир бөлүгү. Эми бул сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзүшүбүз керек. Тарудан ботко жасаса болот. Буудайдан ун жасалат. Өрүктөн как жасаса болот. Сүттөн каймак жасалат. Бурчактан шорпо жасаса болот. Сүйлөм түзүп көрсөк, баары эле туура жооптой сезилип жатат. Эталондук жупка кайтып барабыз. Боткону бир гана тарудан жасаса болобу деген суроо туулат. Жок, боткону мисалы үчүн күрүчтөн да жасасак болот. Ушул багытта карап көрүшүбүз керек. Ал эми ун бир гана буудайдан жасалат, ошондуктан бул туура эмес. Ошол эле сыяктуу өрүктүн өзүн эле жайып койсок, как болот? Ошондуктан Б варианты да туура эмес. Каймак бир гана сүттөн жасалат. Ошондуктан В варианты да туура эмес. Ал эми Г вариантында эталондук жуптагыдай шорпону бир гана бурчактан жасаганга болбойт. Бурчактан жасасак болот, жана башка нерселерден да жасасак болот. Ошондуктан Г варианты туура жооп. Анын үстүнө ботко дагы, шорпо дагы газда же очокто жасала турган тамак аш болуп саналат. Кийинки мисал. Куртка сыдырма, тон чөнтөк, ботинка боо, чапан төнөгүч, чыптама топчу. Бул жакта бүтүн нерсе куртка, ал эми сыдырма
анын бир бөлүгү. Ошол эле учурда сыдырма эмне деген функцияны аткарат. Ошол жагын да эске алышыбыз керек. Тон чөнтөк, тон бүтүн нерсе, туура. Ал эми чөнтөк анын бир бөлүгү. Азырынча А вариантындагы туура деп туралы. Б вариантында ботинке бүтүн нерсе, бо анын бир бөлүгү. Азырынча Б вариантында туура деп туралы. Чапан төөнөгүч бүтүн бөлүк катышында боло албайт. Ошондуктан В варианты туура эмес. Бирок бул вариант эталондук чупка кайсы бир деңгээлде окшошуп кетет. Г варианты чыптама топчу. Туура, бул сөздөрдүн ортосунда да бүтүн бөлүк катышы берилген. Эгерде топчу чыптама десек, анда туура эмес болот болчу. Себеби орун алуу багыты алмашып калган. Эскерте кетейин, аналогиялардын туура жообун табууда сөздөрдүн орун алуу багытына да маани берүү керек. Өзүңүздөр күбө болгондой, азыркы учурда бизде 3 вариант туура болуп жатат. Эталондук чупка кайра кайтып барабыз. Сыдырма, бо, топчу бирдей функция аткарат. Ошондуктан А варианты туура эмес. Эми дагы бир жүйө келтиришибиз керек. Куртка бул денеге кийилет. Ошол эле сыяктуу чыптама да денеге кийилет. Ал эми ботинке бутка кийилет. Ошондуктан Б варианты туура эмес. Туура жообубуз өзүңүздөр көрүп тургандай Г варианты. Акыркы мисал. Лагман кесме, камыр ун, 5 бармак эт, тамак туз, кымыз сүт. Бул вариантта лагман бүтүн нерсе болуп саналат. Ал эми кесме анын бир бөлүгү. Бул жактан бир нерсени эскерте кетишиң керек. Сүйлөмдү канчалык туура түзсөңөр, туура жоопту ошончолук оңой табасыңар. Бул мисал ошого далил болуп бере алат. Лагманды кесмесиз элестетүүгө мүмкүн эмес. Камырды унсуз элестетүүгө мүмкүн эмес. 5 бармакты этсиз элестетүүгө мүмкүн эмес. Тамакты тузсуз элестетүүгө мүмкүн. Ошондуктан В варианты туура эмес. Кымызды сүтсүз элестетүүгө мүмкүн эмес. Себеби сүттөн кымыз жасалат. Эталондук чупка кайтып барабыз. Лагман бул эмне? Тамактын аталышы. Демек, туура жоопто дагы тамактын аталышы берилиши керек. Варианттарды карайбыз. Аасы камыр бул тамак эмес. Ошондуктан туура эмес. 5 бармак бул тамактын аталышы. Азырынча туура деп туралы. Кымыз бул суусундуктун аталышы. Ошондуктан Г варианты да туура эмес. 5 бармак, лагман бул тамактын аталышы. Ал эми 5 бармакты этсиз, лагманды кесмесиз элестетүүгө мүмкүн эмес. Ушул өңүттөн алып караганда Б варианты туура жооп болуп саналат. Бүгүнкү сабак сиздерге кызыктуу болду деген ишеничтемин.